Талас облусунун Кара Буура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 тубандагы кесиптештерим. Гапыр Мадаминовдун Акыл эмгегинин маданияты китебинен бүгүнкү өтүлүүчү тема китеп окуу жөнүндө. Китеп окуганда биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Өзүңдү даярдап, көңүлүңдү буруп, чарчабай туруп оку. Ачык маанай менен оку. Негизгисин бөлүп оку. Түшүнүксүз жерлерин кайра 5-7 жолу оку. Анализ кыл. Ойлонуп оку, далилдеп оку. Окуп ойлон, сындап оку. Жазып оку, чындап оку. Сүйлөп оку, сыйлап оку. Сүрөт, схема тартып оку. Бөлүк менен оку. Башыңды китептен көтөрүп, окуганың жөнүндө ой жүгүртүп, мурунку билгендериң менен байланыштыр. Суроо берип, жооп таап оку. Каалоо менен кызыгып оку. Тамга, сөзү, мүчөнү туура оку. Талкуулап оку. Китепти жаап, окуганыңды сүйлө. Өзүңө өзүң айтып бер. Татаал бөлүгүн көбүрөөк, сыртыңда интонация, пауза, басым менен оку. Ролдоштуруп оку. Түшүнбөгөн сөздөрүңдү белгиле. Сөздүктөн маанисин таап, билип, анан калганын оку. Окуган темаң жөнүндө бирөөгө кыялданып айтып берип оку. Эс алып токтотуп, өзүңдү тажатпай оку. Абзац бетти окуп, түшүнүп, анан башка бөлүгүнө өт. Негизги эмес бөлүгү сөздөрдү таштап оку. Эң негизги жерлерин жазып, астын сызып, белгилеп оку. Тез, түшүнүктүү, туура, даана окуу, көркөм окуу, ролдоштуруп окуу, конспектилеп окууга үйрөнүү. Тема, бет, абзац канчалык кыйын болсо, ойлонуп, шашпай окуу керек. Татаал бөлүгүн 5-10 жолу, оңой бөлүгүн 1-2 жолу оку. Кээде бир сүйлөмдүн да ар бир сөзүн ойлоп, түшүнүп, андан кийин калган сөзүн окууга туура келет. Түшүнбөгөн сөздөрүңдү белгиле. Сөздүктөн маанисин таап, билип, анан калганын оку. Эс алып өзүңдү тажатпай оку. Абзац бетти окуп түшүнүп, анан башка бөлүгүнө өт. Негизги ой, окуя, эреже, законду таап, калем менен астын сызып түшүнүп, мисалдарын корутунду, сунуштарын таап оку. Башы, ортосу, акырына дейре оку. Динамикалуу окуу. Кээде бир сүйлөмдүн да ар бир сөзүн ойлоп, түшүнүп, андан кийин калган сөзүн окууга туура келет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.